İmam Azam mecitindeki kırсык 3 fevralda saat düşkü 2'ler çamasında bolgon. Janaza namazına gelgenler çıkıp baratkan maalda mecitten 2 kavatı salmakka turuştuk bere albay düşüp ketken. Mecit kızmatkerlerinin belgilösündө çıkıp girүү erejelerin tuura saktabagandыктан kırсык boldu. 5 eşik var. 2 zapasında kodumuz var. Arxitektorlardan maslahatlar alınıp kılıngan imaratlarımız. Bardık şartlar karalgan. Biro keçeginde aşağı janazа namazı bolgan uçurda adamlar elder aybay köp bolganlık sebepten namazı kelgenden qaytып çıkıp ketişip aytıda bir eşki жүрүп bardı bardığı. Учурда жабыркагандардан 5-өө Сузак райондук ооруканасында, ал эми дагы 2-өө облустук ооруканага которулган. Калган жабырлануучулар медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйлөрүнө кеткен. Телебештен чыгып аттı эле, анан пробка болуп кетти. Анан элдер бири-бири түртүп эшикке шашылып аттı эле. Анан касырап потолок жайрылып кетти. Потолоктун астында бүктөлүп калдым. Анан путум калып кетти баягыда. Ошол убакытта путум кийин потолокту жарышты элдер, жарып adamlar suuruştu. Kırsıktın sebeplerin komissiya ilktep жатат. Алдын ала божомолдор боюнча кырсык курулуш эрежелеринин сакталбаганынан улам болгон. Анткени мечиттин 2 кабаты өз билемдик менен курулган. Атайын курулуш уюмдардан уруксатты алып алып, ага долбоор түзүп алып, анан ошонун негизинде жүргүзүш керек болчу. А бул жерде эч кимге дагы көрсөткөн эмес, эч кимден дагы ошо долбоорду алып иш жүзүндө аткарган эмес. Ошонун кесепетинен ушул кырсык келип чыккан. Учурда укук коргоочулар кырсыктын келип чыгышына күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аракетин көрүүдө. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө жибердик, алар азыр тергөөсүн жүргүзүп атат. Бул иштер боюнча кечээ күнү ушу биздин прокуратурадан мен, прокурор, начальник милиция бардыгыбыз тең ошол жерге чыгып, окуя болгон жерлерге кароолорду жүргүзүп, азыр мынагы кайрылып аткан ошол 59 боюнча тең судебно-медициналык экспертиза дайындап, булардын жыйынтыгын карап атабыз, ушулардын жыйынтыгы менен бардыгын эметет. Азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Учурда Жалал Абад облусунда бардык мечиттерди коопсуздук боюнча текшерүүдөн өткөрүү аракеттери колго алынууда. Облуста 616 мечит, 8 медресе бар. Аларды 100дөн ашыгы мамлекеттик каттоодон өтө элек. Мындан улам аймактагы мечит медреселердин айланасында маселе көп. Мунарбек Жоргомов, Осмон Садыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.